Балбак Зарлык иште. Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Тыгынды чечүүнүн бирден бир жолу радикалдуу иш-чарага барыш керек, Айбек Тунушбекович. Мен дагы бир жолу айтып атам, дагы бир жолу сизге айтайын. Монорель салгыңыз калбайбыз, кымбат деп атасыңар, метро салбайбыз, кымбат деп атасыңар. Бизде Бишкекте 3 чоң кичинекей мындай суу арыктары бар да, арык десек де болот. Аларча 19, Аламидин 17 километр, БЧК ушуну какшап келатам да. Эгер биз азыр радикалдуу иш-чараларга барбасак, тыгын чечилбейт. Бишкекте 700 000 машина бар. Түшкө чүйдөн киргени менен кошулуп туруп. Азыр дагы автобус алып келем деп атасыз, 300 автобус. Бир автобусуңуз 10 метр. Остановкада 12 метр, 5 автобус токтогондо эле 50-60 метр. Каяка алып барасыз? Истанбулга баргандардын баары билет, метробустар бар. Ошол речкалардын үстүнө метробустарды кой бербейсизби? Анда мейли монорель салбаңыз, мейли метро салбаңыз, Истанбулда кылып, жана көпүрөлөрдүн үстүнө жолду салыш керек дагы 2-3 линия менен. Только автобус менен, метробус менен автобустарды, линияларды кой бериш керек, башка жолу жок. Жолго кредит алып атабыз. Международный стандарт менен 1 километр жолуңуз $1,5 миллион болуп атат. Анда ошонун үстүнө жолду салалы. Өкмөт $50 миллион алып атабыз кредитке. Берели силерге. Ошол 2 речканын үстүнө анан алып барып туруп БЧКга кошуш керек да, ошонун үстү менен жолду салыш керек. Бир 5 метр, 4 метр өйдө көтөрүп туруп, астынан суу өтө берсин. Бул бир сунуш, башка жолуңуз жок. Сиздин оюңуз кандай ошого? Урматтуу Балбак Зарлыкович, мен сиздин оюңузга толугу менен кошулам. Анан кошумча айтып кетейин, биз метро курбайбыз же монорельс курбайбыз деген андай оюбуз жок, андай чечимиз да жок. Бүгүнкү күндө эгер инвестиция алкагында биздин өзүбүздүн бюджеттин акча каражаты жетпейт деген эле маселе турат. Эгер бул долбоорлор, инвестициялык келишимдердин алкагында аткарабыз деп акча каражаттар бизге Кыргызстанга келе турган болсо, биз курганга даярбыз. Биз ошол компанияларга эгер куруп, кийин эксплуатация кылып, анан акчанысын да табабыз, тарифтерди бизге ыңгайлуу, биздин Бишкек шаарынын тургундарына ыңгайлуу кылып койгон болсо, биз ар бир инвестор менен сүйлөшкөнгө даярбыз жана ишке ашыранга даярбыз. 92-93 жылдары биз Стамбулга барганда, Стамбулда смог да болчу, пробка да болчу. Азыркы президент Эрдоган радикалдуу кадамдар менен муну азыр чечкен. Эми, конечно, азыр шаар бизден чоң, 17-20 миллионго чейин барат. Ал эмне кылып чечкен? Биринчиден көмүрдү мүшөккө салган. Россиядан, Донбасстан, Украинадан көмүр алып келип, өзүнүн бууруй көмүрүнүн ордуна көмүрдү мүшөк менен сатып туруп, ошон менен ышты чечкен. Экинчи, метробус куруп туруп, метробус автобустарга атайын линия берип туруп, пробканы чечкен. Ошон үчүн урматтуу өкмөт, сиздерден бирден бир сураныч. Ушул маселени карап көрүшүбүз керек. Автобуска кеткен акча, бир автобусуңуз $100 000. Ошол $100 000 бир автобуска кеткен акчасын баарын биз 300, 400, 500 автобус алып келем деп атасыңар. Алардын баары деген 50 миллион, $100 миллион чейин акча да. Ошону эсептеп туруп, жанакы дарыялар менен БЧКнын үстүнө жанагындай жол салып, ошону только метробус менен автобус линияларына кой берсек, не только биягы Чүй, Аламидин, Сокулук, ушунун баарын проблемасын чечет элек да. Ушуну бир ойлонуп көрсөңүздөр. Урматтуу Балбак Зарлыкович, бул жылы сизде да маалыматыңыз бар. Биз Бишкек шаарында масштабдуу тазалоо иштерин баштадык. Мына суунун нуун. Сиз айткан Аларча, Аламидин, БЧКнын. Анан эмне максатта? Биринчи бул бизди экологиялык акыбалды түздөө максатында, экинчи бул инвестициялык мындай жагымдуу шарттарды түзүү максатында. Эгер алардын нугу тазаланып, ачылып, көзгө көрүнүп калса, биз ойлойбуз эми жанакындай инвестициялар келип, же биз дагы 1-2 сиз айткан долбоорду ишке ашырсак, албетте ал жерге мындай ишти алып кетсе болот. Биз деле адан каршы эмес. Анан метробус боюнча айтсам, бизде бул жылга $5 миллион кредит, грантовый акча каражат каралган болчу. Киевский жолун ушундай метробусту биринчи курганга мүмкүнчүлүктөр бар бүгүн. Рахмат, ишиңерге ийгилик. Рахмат. Кийинки сөз Эргешев, кечиресиздер, Өмүрзаков, Сүйүнбек Абдылдаевте. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар.
Бир канча жылдан бери Кыргызстанда эң көйгөйлүү маселе мына айрыкча кыш мезгилинде бул ыш түтүн болуп калды да. Мына урматтуу министр Мидер Асанович, сиздин баяндамаңызды уктук. Сиз кеңири алып бара жаткан иш чара боюнча баяндама жасадыңыз. Эми сиз жаңы министр болуп келдиңиз. Бирок жыйынтык жок да. Мына жыйынтык шаарды көрүп атабыз. Ош шаарында, Бишкек шаарында жылдан жылга бул ыш токтогон жок. Мына быйыл деле абдан көп. Азыр келе айтасыздар, көрдүңүзбү кандай иш. Биз эмнеге көтөрүп жатабыз? Бул депутаттар, мына коомчулук, жарандар, активисттер. Эң биринчи биздин жарандарыбыздын ден соолугун сактап калуу. Биздин жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугун сактоо. Мына азыр биздин жаш балдар, өспүрүмдөр мектепке барбай атат, эмне билим албай жатышат. Бардык окуу программасынын аркада калып жатышат. А биз эмне деп айтат? Биз илимдүү, билимдүү жаштарды өстүрөбүз деп атабыз. Мына ошол негизинен биз мына ызы чугул көтөрүп атабыз бул жогорку кеңеште. Мына Кутманова министр мезгилинде биз бир канча жолу чакырып ушул жерден маалымат укканбыз. Кутманова убагында айткан, биз жок кылабыз ышты, эмдиги жылы жок болот, чоң кредит алып атабыз деген. Урматтуу министр Мидер Асанович, сиз туура айттыңыз, сиз жалгыз чече албайсыз бул нерсени, ыштычы. Бул комплекстүү жакшы керек бул өкмөт тарабынанчы. Эми мына азыр иш чараларды айттыңыз, бул эч качан токтотпой күнү түнү рейдтерди алып барыш керек. Мына сиздердин санитардык экологиялык инспекция менен жергиликтүү бийликтерчи, мына ички иштер органдарын биргеликте. Рейдти күнү түнү алып барсак, ошону биз токтотобуз. Резина жагып атышпайбы, жана цехтерге, баняга, ойнор жайларгачы. Мына катализаторлор жок, автоунаалар келип атат деп айтып атабыз. Биз себебин билип атабыз, ыш каяктан пайда болуп жатканынчы. Бирок биз аны чече албай атабыз да. А чечиш үчүн эмне кылыш керек? Ишти жакшы алып барыш керек, күнү түнү иштеш керек. Эгерде биз тез мына токтотуп рейдти алып барсак, мына бир канча мекеме ишканаларды чогуу алып барыпчы, буну азайтабыз, азайтса болот. Эми бирок эч кандай жыйынтык чыкпаган өкүндүрөт да бардыгыбызды. Ошон үчүн Мидер Асанович, сиз мына министр катары сиз бул сунушту кабинет министрлерине кое беришиңиз керек. Мына Ош шаарынын мэринин орун басары келип атат, Бишкек шаарынын мэри отурат. Ишти алып барып атасыздар. Мына биз иш чараны азыр укпадык, мына видеороликти көрдүк, алып барып, бирок токтогон жок да. Себебин билип атабыз, иш каяктан пайда болуп атат. Бирок жыйынтык жок. Жыйынтыкты чыгарбасак болбойт булчу. Мына биздин бүгүн адистер айтып атат, бирден бир орун бар, кесепет ушу ыштан пайда болуп атат деп атат. Мына кары картаңдар ооруп атат, жаштар бардыгы ооруп атышат азырчы. Эмнеге деп айтсак, врачтар айтат, ушу ыштан деп атат, ыштан. Ошого ушул маселеге көңүл жакшыраак буруңуздар. Эми ишиңиздерди көрүп атасыз, ийгилик каалайбыз, жакшы алып барыңыздар, рахмат.